Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздер менен айлардын султаны болгон берекелүү Орозо айларынын 2-нчи күнүндө саламдашып турганымдан абдан кубанычтамын. Ушундай улуг күндөрдө соопчулукка шерик болуу максатында мен Ош областы Кара Суу району Сабай айыл өкмөтүнө караштуу Ынтымак айылынын тургундарынын үндөрүн, коюп жаткан талаптарын, суранычтарын бийликтеги адамдарга жеткирүү максатында бул эфирди уюштуруп жатам. Анда эмесе Ынтымак айылынын тургундарынын бизге жөнөткөн видеолорун сиздерге сунуштап, андан кийин маегибизди улантырсак. Баштадык. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ассаламу алейкум жамаат. Биздин чогулушубуздан максат ошол Москвадагы жаштар, ошол Сабай айыл өкмөтүнүн жаштары баарыбыз максатыбыз ушул жер тууралуу чогулдук. Ошол Кампыраваттагы 50 гектар азыр өтүп кетти деп турат. Ошол өкмөттүн адамдарына кайрылып кетерим да. Эгерде ошол жерде мейли 50 гектар өткөн болсо, сетканы тарткан болсоңор азыр 50 метр деп турасыздар. Сетка тартылгандан кийин дагы 50 метр нейтралка болот эмеспи, бир туугандарым? Ошонун негизинде биздин үлүштөрүбүз дагы өтүп кетип атпайбы? Биздин түгөлүккө берилген жерлерибиз өтүп кетип атпайбы, бир туугандарым? Ошону сиздер жакшы жагына чечпесеңиздер, ким чечет? Биз кимге гана кайрылабыз? Биринчи айткан, Аллахка кайрыласын, Аллахтан кийин ушул падышага кайрыласын, ошонун жанындагы инсандарга кайрыласын деген. Мен сиздерге улуу урматтуу депутаттар, жана өкмөттүн инсандары, адамдары, биз сиздерге кайрылып кетерибиз. Ушул жерибизге кайра эле ушул илгерки эле бойдон коюп коюшуңуздарды суранабыз. Эгерде ал жерге сетка тартылып калса, дагы кайра кетчү болсо, биздин үлүшүбүзгө толук кирип барыш анык экен. Ошонун негизинде ал жерге сетка тартылган күнү ал жерден уурулук башталат. Уурулук жол ачылып келет экен. Туугандар, ушуну жакшы унутпасаңыздар. Бул сетка тартылгандан кийин бизге жакшылык келбейт. Мына азыркы биздин жаштарыбыз 20 жылдан бери 6 сотик өзүндө чек ала албай жатсанан кийин бул жерден 50 гектар берип койгонубуз бул туура эмес экен. Ошол жерге эртең келечекте биздин адамдарыбыз көбөйөт го, бир туугандарым. Ошол жерге барып эчкур дегенде 200 адамга чек кылып бере турган болсок дагы, жайгаша турган болсо жакшы болбойт беле. Ошонун эсебинен биз баарыбыз жүрөгүбүз ооруп, ошонун негизинде баарыбыз чогулуп отурабыз. Эми карасаңыздар, кошунанын эгер биз ошондой кылып Өзбекстанга бир карыч кирип барганыбызда бизге кандай мамиле кылган болот эле? Биз эми ана мына деп эле биз бере берсек, мына баткен жак толугу менен эле көп жерлер өтүп кетип калды. Ошол жерлерден эми un чыкпайт экен деп эми биздин Кара Сууга кирип келди да. Эми ушул биздин максатыбыз, мына 25 жылга деп Турдакын Усубалиев ушул биздин ГЭСти бергенде, Кампырават ГЭСини. Ошого кошуп бул Ханабатты, Карабагышты, бул Кыдырша баары өтүп кеткен. Ошол бойдон мына 25 жыл эмес, мына 50 жыл өттү, ошол бойдон калып кетти го. Эми биз жерибизди сактабасак, биз коргобосок, биздин балдарыбыздын келечегини биз коргобосок, ким коргойт? Ким сактайт биздин жерибиздин келечегини? Биз сиздерден суранып кетербиз. Камчыбек Кыдыршаевич, сизден өтө катуу суранып кетербиз. Бул жерди сиз билбесеңиз, биз билебиз. Жаштыгыбызда чоңойгонбуз ал жерде. Биздин жерибизди бербей эле коюшуңузду биз катуу суранып, ушул Сабай айыл өкмөтүнү, Сабай айылы, Ынтымак айылынын жаштары толугу менен ушул жерге келип чогулуп отурабыз. Ушуну жакшы кылып, оң жагына чечип беришиңиздерди сиздерден суранабыз. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, сиздер башында 1 метр жер берилбейт деп
шайлоонун алдында элге жаккан сөздөрдү айткансыздар. Эми сөзүңүздөрдө туруп 1 метр жерди дагы бербешиңиздер керек. Себеби ынтымак айылынын тургундары 1 метр жерибизди бербейбиз деп чыркырап жатышат. Алардын айтымына караганда үлүш жерлери, ата энесинен калган бак дарактары, киндик каны тамган жерлери өзбек тарапка өтүп кетишине алар нааразы. Бийлик бутактарына патриотмун деген эр азаматтар өзүнүн көйгөйүн чечиш үчүн эмес, тескерисинче карапайым элдердин көйгөйүн чечиш үчүн, карапайым элдерге шарт жаратуу үчүн бийлик бутактарына барышат. Урматтуу бийлик бутактагы адамдар, сиздер карапайым элдердин үнүн угуңуздар. ГЭСти бербейбиз, сууну бербейбиз, 1 метр жерибизди бербейбиз деп ынтымак айылынын тургундары аябай чыркырап жатышат. Ошондой эле биз дагы ынтымак айылынын тургундарынын талаптарын колдойбуз. Биздин дагы талаптарыбыз ушундай. 1 метр жерди бербеңиздер. Ушундай берекелүү орузу айларында өзүңүздөрдүн, калкыңыздардын талаптарын угуп, аларды кандайдыр нааразы кылбаңыздар. Биз сиздерден ушуну талап кылабыз. Тезинен ГЭСти, сууну, жерди берүүнү токтотуңуздар.